Жанагы айткан жолдогу фура Москвага жетип келди. Буга чейинки фурада таамай болуп жетишпей калыпсыздар. Заказ бериңиздер, жеткирип беришет. Доставка бекер. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар. Амансыздарбы? Лайктан бирден баскаңыздар, туугандар, поддержка кылыңыздар. Лайктан жөн эле бирден басып, жакшы комментарий күтүп калам сиздерден. Дорожная 3 корпус 19га жана тартканда 5-6 күн мурда тартканда дагы бир фура жолдо келата жолго чыкты деп айткан элек. Буйруса ошол көптөн күткөн алма жетип келди. Мурдакысында каттуу продажа болуп жетишпей калыпсыздар. Мисалы чалып байланышта калгандардан бар экен, кайрадан байланышка чыгыңыздар. Буйруса жеткирип беришет. Мынакей 20 тонна алма келди. Бунусунда вообще сочный алмаларды алып келдик дейт. Тоонун бир учунан алып келдик. Ассаламу алейкум. Иштериң жакшыбы? Стадасыңарбы? Жакшы. Эли менен амандашып кенен маалымат беребиз. Мына алма келди, өткөндө айтылган алмабыз 20 тонна. Өткөндө действительно жетишпедик. Аты кетти. 5 машина бар эле, ар жакта жүрүшүп атты. Кичине жетпей калгандар кичине сабыр күтүп турасыздар. Заказдарды апарып атабыз, болушунча аракет кылып. Анан бир районда, например, Балашкада жашагандар бир заказ кылат, 2 күн ошол жака бардым. Ошондой кылып бир районда жашашат группалар бар экен. Жазышып туруп бир эжеле мага 10 жашык десе, ошол жака көбүрөөк болсо бизге да жакшы да. Себеби Москваны айланып эле ар жерге барып калат экенбиз. Ошого бир районда көбүрөөк болуп бир группадан жазышса, шаршат апарабыз. Болушунча. Биздин канал чындыгында горячий, мен ишенемин, эжелериме, агаларыма көргөндө газын басып калам дейт. Калпакты бүгүн кийип едим, суук болду. Кичине грипп болуп калыптым. Ошого чайхана пайхананын ичинде кийим магазин атканда, торговый сетилер ичинде болсо кээ сугандар, Куда каласа. Азыр кичине мурун агып калыптыр, ошого мен шапканы кийип алдым. Ошого никто комментарий жазбайсыздар. Жакшы. Алмалардын килограммы канчадан, баасы кандай болду ошондо? Яшигине 800 эле койдук, ошо биринчидегидей эле. 800дөн? 800дөн. 8 килограмм, минимальный вес 8 килограмм чыгат. Минимальный. Өлдү дегенде. Өлдү дегенде. Зор дегенде жакшы дегенде. Зор дегенде 9 дагы чыгып атат, 9,5 да чыгып атат. Анча-мынча ишенбей таразыны алып келип атат ошо машинегечи. Койлу 8 килограмм деди, мен аз. 9 300 чыкты. Сүйүнү алып кетти. Яшигин 800дөн койдук, алып кетти. Мынакей, октомой жок, өзүң дагы көр деди, мындай камерамен мындай болгон экинде окшоштургузуп, жакыныраак кылып, мына элдер көрсүн. Бул мындай көрүнүп турат турган, бул яшик деген нерсе. Буну үстүнөн бир карайсыздар, болсо мына түбүнөн мындай карасаңар болот. Мен сизге айтып коеюн да, мына үстүнөн бир карап, бул эки эле катар болот да. Көтөрүп мындай карасаңыздар, астында бар көрүнөт да. Коробкада болсо бир башка эле. Азыр мына яшик атайын корзинкага салып келдик. Көрүнсүн да. Кылыпчы. Үстүдөн эле 2 алманы алган болсо, асты дагы көрүнөт. Көтөрсө түбүдө эле көрүнөт негизи. Ооба да. Кинодогудай китептегидей жана кызыл алмалар. Бүкүндө айтканмын. 1,5 берек кылам десеңиздер да, мондай алманы берсеңер жакшы болот. Сооп болот, үйгө алып жеңиздер. Мына кыш келип калды, буйруса ноокат алмалар эми каттуу кетет. Бул алмалардын баалары, мына магазиндеги бааларын айтып коеюн. 180-200 ошондой сатат мындай алмалар. 200дөн кем эмес ажайча. Мына метролорго жакын жерде башка улуттагы адамдар сатат. Бул чындыгында сен деп эле мындай кызыл алмаларчы. Бизди кыргыздарга тарткан болсо биздикилер. Бул пятерочкада мынча турат дейт, жазат экенсиздер. Мына пятерочкада баамдагы мен комментарий жазып коем, полный уточнить этипчи. Бул бирок өзүбүздүн Кыргызстан алмалары. Бул алмаларды каяктан алдык дедиң мунусуну? Жарымы ноокаттан алганбыз, жарымыны Майдандан, Каражыгаш деген. Каражыгаш деген. Ол тоодун арасы дедим. Ошону жакшы экен, ошол жака барып атайын, издеп барып алып келдик, сатыпчы. Жолу дагы эле алыс ноокатка караганда. Балар кандай ошондо? Кымбатыраак болду бул? Булар Кыргызстанда эле азыр камида 40 сомдон турат да, кирпиччи. Кеминде. Эми Жанатан, Семеренко эмеле уже 25-20 сом. Мына айтамбы, жарымы Каражыгаштык болуп атат, Майдандыкычы. Ал жакта да алманы жакшы сенитет экен. Бул көк алма, таш алманын баасы кандай? Ошондойбу же? Ошондой эле, барды бирдей. 800дөн. 800дөн. 2 яшык алса жеткирип бересиң. 2 яшык жаса жеткирип беребиз. Кичине бирок сабыр кылып турасыздар. Подъездге чейин бирок, подъездге чейин барып атабыз. Мына ушу портерде өзүм канча портер бар азыр доставкага даяр? 3 портер бар. 3 портер бар. Анан 1-2 такси бар. Жакшы, туугандар.
Bunu дүкөн иштеткендер, чайхана иштеткендер, сиздерге башкачараак баа болот, оптум алгандарга атак мындай баа эмес. Бул 2 жашка алгандарга эле бул. Анан кийин мына Балашкада жашаган жамаат, мына Подмосковда жашаган өзүнүн кыргыздардын айылдары бар. Буга чейин айтып келемин. Чындыгында биримдиги жакшы. Мындай бирөө жарыңыздар көрүп калган болсо да группаларыңызга чыштап коюңуздар. Мына квартира кармагы казайындар группаларына чыштап коюңуздар. 2 ашык алган болсоңор 1 килограммдан таланып кетет негизи. 120дан деп деле ошол квартиранттарга ошол сатсаңыздар деле болот да. Жакшы. Алып жеңиздер, ошол бир туугандарды сатып алсын. Буйрусам, мынакей 20 тонна алма Москвада. Мен муну бир айт бер. Сөзүңдү билен неме кылып, Подмосковда Подолский деп жашаган, например, бир кыргыз болсо, ошол группасыга таратып туруп өзү апарып сатса да болот. Бизден алып, эми кичине жөндүрөөк кылып беребиз. Арзаныраак кылып бересиз. Ооба. Мына алма десе болот. Мына алма десе болот. Мына карагылачы. Шакар. Жакшы, дамдары жакшы. Дамы чындыгында жакшы. Барабыз, машина менен барабыз. Эшигин алдыга алманы тандап туруп жеп көрүп алат. Жакпаса байт. Жакпаса байт, кете беребиз деп, жакпады депчи. Ал эми алманы жеп көргөндөн кийин билет да. Алма действительно дамы жакшы. Мен буга чейин деле айтканмын, Кушняда башка жерде кыргыздар көп болуп иштеген жердегилер жамааттан бирөө сураңыздар, анан заказ бериңиздер. Айтылгандай эле кийинки доставкага жетпей эле бир жерден түгөп калып атпыралар. Ошого ошондо болуп атат да. Сурап бирөөбүз, канча? Давай мынча деп бирөөбүз, тарса алыңыздар. Ошондой туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Жеткирүү канчага чейин болот? 24 саат эместира? Эми эртең менен 10дон баштайбыз, кечки 12ге чейин. Адамдар алышыга чейин да. Ончомчасы 1-2 жок, ала албайбыз деген болсо, андан кайтып келе беребиз. Зордомой жок. Зордомой жок. Жакшы. Түнү саат 12ден кийин чалып ойлоп коюңуздар да. Анан только адрести дагы биринчи метросун жазып, кийин анын адресин жазсын. Себеби бизге да жазганга удобный болот экен да. Кагазгачы. Голос жазган болсо, карап, каерде эмне деди деп мындай кылып, анан чалып, неме кылбай эле алманы барып көрүп туруп алат. Адресин жазып койсун, канча яшик алат, болду, ошол эле. Ассаламу алейкум. Адрес 2 яш, 1 көк, 1 кызыл. Всё. Болду. Тууган уруктарды сурашып кеп аке керек. Ооба, ишиңиздерге ийгилик. Эч качан орозо рахат адам бар, ошо булардан эл ичинде жүрүп, ар нерсе болгондон айтат да. Көрүшкөнчө тышыкта жүрөлүк, мына өзүбүздүн алмаларды баалайлык, арзан, кымбат экен дебеңиздер. Бул чындыгында өзүнүн 4000 километр нарактан айылда бир дыйканыбыз бышырып мына мекендештерге мына насип этип мына Москвада турат. Алып жеңиздер. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Каналга катталып, лайк басып кетсеңиз эсиңиздерге чыкпасын. Лайк, жөн эле лайк. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.